Assalamu alaikum. Бүгін дағы қызықты тема болады. Бүгін бұйырса саатты айтқанды үйренеміз. Саатты кантип туура айтуу керек. Же болбосо саатты кантип суроо керек. Уакытты. Биз ошону үйрөнөбүз. Караңыздар, бул жерде биринчи сүйлөмдү окуп көрөлү. Could you tell me? Could you tell me? Бул could бул сөздү билесиздер, буга чейинки өтүлгөн темаларды эгер көргөн болсоңуздар, анда билесиздер. Could you tell me? Tell деген бул айтуу. Me деген мага. Демек, сиз мага айта аласызбы деген сүйлөм. Could you tell me? Сиз мага айта аласызбы? Кийинки сүйлөм What time is it? Саат канча болду? Саат канча болду деген сүйлөм мына ушундай айтылат. What time is it? Муну дагы жазып жаттап алыңыздар. Саат мына ушундай суралат. What time is it? Саат канча болду? Эми саатты сураганды үйрөндүк. Эми жооп бергенди үйрөнөбүз. Жооп бергенде биз кантип жооп беребиз? Караңыздар. Биринчи сүйлөм. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Бул жерде караңыздар. Дайыма жооп бергенде it is деп баштайбыз. It is. Бул эреже. It is андан кийин канча болгонун айтабыз. Эми бул жерде саат 10 болуптур, Эгерде саат ровно 10 же ровно 5, 6, 7, 8 болгон болсо, анда биз дал ушинтип айтабыз. 10 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock болгону бул жердеги сандарды гана өзгөртүп коебуз. Саат канча болгон болсо, ошол санга өзгөртүп айта беребиз. Андан кийин o'clock сөзү келет. Бул ровно саат ровно болгон учурда гана дал ушул эрежени колдонобуз. Эми биз мисалы үчүн 10дон 15 өттү, 10го 10 мүнөт калды деп дагы айтабыз. Аларды кантип айтабыз? Алар мындай айтылат. Экинчи сүйлөмдү карап көрүңүздөр. It is 10 minutes to 9. It's 10 minutes to 9. Бул жерде караңыздар. Дайыма айттым, it is деп башталат деп. Биз муну it's деп кыскартып айтып койсок болот. It's 10 minutes. 10 мүнөт to 9. Англис тилинде биринчи канча мүнөт калды ошол айтылат. Андан кийин канчага калды ошол айтылат. Бул жерде ошондой айтылып атат. It's 10 minutes. 10 мүнөт to калды 9. 9га. Биз 9га 10 мүнөт калды деп айтабыз, англичандар тескерисинче айтат. 10 мүнөт калды 9га деп. Канча калган болсо биз ошону биринчи айтып алабыз. 10 minutes to 9. To бул калды дегени, чейин дегени. It's 10 minutes to 9. Эми биз өттү деп кантип айтабыз? Караңыздар. It's 10 minutes past 9. Бул жерде эки сүйлөмдүн айырмасы эмнеде болуп атат? To жана past. Ушул эки жеринде айырма болуп атат. To бул калды дегени, past өттү дегени. Анда бул сүйлөм 9дан 10 мүнөт өттү деген болуп калат. 9дан 10 мүнөт өттү. Бир гана past деген сөз менен биз сүйлөмүбүздүн маанисин өзгөртүп атабыз. Эми кийинкиси It's 6 minutes after 5. Бул дагы бирдей эле. Past менен after экөөсү бирдей мааниси. Өттү. Экөөсүн тең колдоно берсеңиздер болот. Эч кандай айырмасы жок. Бирдей. Бул сүйлөмдүн мааниси 5ден 6 мүнөт өттү деген болуп калат. Мына ушундай болду. Менимче түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Анда кийинки эрежени карап өтөбүз. Quarter and half. Бул сүйлөмдү окуп көрөлү. Биринчисин. It's 15 minutes to 11. Бул сүйлөмдүн мааниси 11ге 15 мүнөт калды болуп атат. To болуп атат. 15 мүнөт калды 11ге. Эми чейрек деген сөз бар, Мисалы үчүн 1 сааттын чейреги канча болот? 4төн 1. 1 сааттын 4төн 1 15 мүнөт болот, Ошол 4төн 1-ин тагыраагы чейректи англис тилинде quarter деп айтышат. Quarter. Эми 15 мүнөт деп айтпастан quarter деп дагы айтуу мүмкүн. Көбүнчө ушинтип айтылат. Караңыздар.
Экинчи сүйлөмдү окуп көрөлү. It's 11:45. Бул сүйлөм биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдүн мааниси бирдей. 11-ге 15 мүнөт калды. Болгону 15 minutes'тын ордуна биз quarter'ды колдонуп атабыз. Муну дагы билип алышыңыздар керек болот. It's 8:15. Бул жерде past болуп атат. 8-ден 15 өттү. Биз калды жана өттү дегенди дагы колдоно беребиз quarter'ды. Эми half'ты үйрөнөбүз. Биз мисалы үчүн 11:30 болгон болсо саат, биз аны 11-ден 30 өттү деп айтпайбыз да эч качан. Көбүнчө эле 11:30 деп айтып коебуз, 11:30 деп айтсак эле түшүнөт да 11-ден 30 өткөндүгүн. Ошондой эле англис тилинде дагы ошентип айтса болот. 11:30 деп. Же 11-ге жарым саат калды, же 11-ден жарым саат өттү деп айтуу мүмкүн. Бул сүйлөмдү окуп көрөлү. It's 30 minutes after 11. It's 30 minutes after 11. Бул жерде айтып атат. 11-ден 30 мүнөт өттү деп атат, 11-ден 30 мүнөт өттү. Эми биз муну 11:30 деп өзгөртүшүбүз керек. 11:30. Кандай болот? Half деген сөз, бул жерде half. Бул жарым деген сөз. Жарым. It's 11:30. Half болду, демек бул жарым дегени. 1 сааттын жарымы канча болот? 30 мүнөт болот да. Ошол half деп биз 30 мүнөт деп атабыз да. It's 11:30. 11-ден 30 өттү. Тагыраагы 11:30. Кийинкисин окуп көрөлү, эң акыркы сүйлөмдү. It is 10:30. Бул жерде 11-ге жарым саат калды деп атабыз. Бул жерде биринчиси 11-ден жарым саат өттү, экинчиси 11-ге жарым саат калды болуп атат. Эми кийинки акыркы эреже убакытты айтуунун эң оңой жолу мына ушундай. Караңыздар. It's деп айтабыз. It's 1:45. 1:45. It's 2:27. Болду. Мына ушуну айтабыз. Бул жерде караңыздар, биринчи цифраны айтканда, биринчи цифрада биз саатты айтабыз. Канча саат болду? 1. Андан кийинки айтылган цифралар булар уже минута болуп кетет да. 1:45. 1:45. 3:27. Бүттү. Биз цифралар менен, сандар менен гана саатты дагы айтып койсок болот. Ошол quarter же half же 10 minutes деп отурбай, биз мына ушундай цифралар менен эле саатты айтып койсок дагы болот. Эч кандай ката болбойт. Мына ушундай болду. Бүгүнкү тема түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Эгер түшүнбөй калган болсоңуздар сөзсүз түрдө суроо бергиле, жооп бергенге аракет